Бир жетиштүү турмушта жашаган, ийгиликти багынткан кишиге жигит келип: «Байке, сиз абдан бай кишисиз. Турмушта кантип ийгиликке жетүүгө болот? Мага ошону үйрөтүп кое аласызбы?» деп суранат. Тигил киши сыралдырбай: «Могу чоң чакага суу толтуруп кел», дейт. Жигит айтканын кыңтебей аткарып, бат эле толтуруп келет. Суу мелт калп болгон чаканы көргөн киши: «Эми ушул сууга башыңды сал», дейт. Жигит сууга эңкейип башын салганда көптү багынткан киши аны тумчуктуруп баштайт. Жигит канчалык тыбырчылаганы менен суудан башын чыгара албай, аба жетишпей эсинен танып барат. Жан деген кыйын экен да. Байкуш жигит айласы кетип, акыркы күчүн үрөп, каршылык көрсөтүп отуруп, башын суудан сууруп чыгат. Какап чакап жаткан балага: «Кана, сууда тумчугуп, мага каршылык көрсөтүп жатканда эң биринчи эмне тууралуу ойлондуң?» дейт. «Сууда тумчукпай аба жуткум келди», дейт жигит. «Дагы эмне кааладың?» десе: «Айттым го, абадан башка эч нерсени каалаган жокмун», дейт өзүнө бир келе албай жатып. Көрдүңбү, каалоонун күчү канчалык экенин? Эгер сенин дем алууга болгон каалооң ушунчалык болбогондо, сууда эбак тумчугуп өлмөксүң. Жашоодо да ушул сыңары ойлогон нерсең тууралуу канчалык каалап аракет кылсаң, умтулсаң, бардыгын багынта аласың», деп жооп бериптир ийгиликке жеткен киши.